Assalamu алейкум, урматтуу Кыргыз блог каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Өзүңөр түшүнгөндөй эле бул видеодо мен силерге U20 Кыргызстан курама командабыздын Азия кубогундагы боло турган оюндары жөнүндө айтып берем. Ошондуктан бул видеону аягына чейин көргүлө жана биздин каналыбызга катталганды унутпагыла. Биздин кыргыз курама командабыз бул Азия кубогунда А группасына, А тайпасына түшкөн болчу. Бул тайпада деген биз Кытай менен, Австралия менен жана Катар курамалары менен чогуу түшкөнбүз. Биринчи оюн Азия кубогунда негизинен жалпысынан 12 февраль күнү башталат. Алгачкы оюнда эле биздин курамабыз Кытай курамасы менен ойноп, бул турнирди ачып берет деп айтсак болот. Бул турнир Кыргызстандын убактысы боюнча 12 февраль күнү күндүзгү саат 3-төн 15-те өткөндө башталат. Буга чейин болсо биздин Кыргызстан курамабыз Кытай курамасы менен ноябрь айында 2024-жылы Panda Cup деген Кытайда өткөн турнирде келишкен. Анда болсо биздин курамабыз Кытайдын үстүнөн 1-0 эсебинде жеңишке жетишкен болчу. Бирок тилекке каршы Panda Cup деген турнирдин уюштуруучулары тарабынан эч кандай түз алып берүү болбогондуктан биз кандай жол менен баягы жалпы баа бере албайбыз оюнга. Кытай курамасы күчтүүрөкпү же Кыргызстан күчтүүрөкпү дегендей. Ошондуктан болгону гана биздин курамабыздын алгачкы оюнда жакшы жыйынтык көрсөтүп, өзүнүн упайын алат деген үмүт кылып турабыз. Андан кийинки биздин каршылашыбыз бул Австралия курама командасы. Австралия менен биздин курамабыз 15 февраль күнү Кыргызстандын убактысы боюнча кечки саат 5-тен 30 мүнөт өткөндө оюн башталат. Буга чейин Австралия курамасы менен дагы биз ошол эле Panda Cup деген турнирде келген биздин курамабыз. Анда болсо тилекке каршы 4-2 эсебинде биздин курамабыз Австралиядан жеңилип калган болчу. Жана үчүнчү атаандаш болсо бул биздин курамабызга, тагыраак айтканда жаштар курамасына тааныш эмес курама, бул Катар курамасы. Анткени деген мен билгенден буга чейин Катар курамасы менен биз бир дагы оюн өткөргөн эмеспиз. Бул алгачкы оюн болот. Анан дагы мурунку биздин каналда видеолор бар. Биздин каршылаштарыбызга ар бирине өзүнчө видео чыгарганбыз. Аларга баа берип, алардын оюн стилин айтып берип. Жана ошондо айтканбыз, бул Катар деген Азиядагы эң күчтүү командалардын бири деп. Ошондуктан биздин курамабыз үчүн упай алуу же болбосо өзүнүн кийинки этапка, тагыраак айтканда плей-оффко чыгуу мүмкүнчүлүгү бул курама менен азайышы мүмкүн. Бирок биздин курамабыз ушул Азия кубогуна тандап алуу оюндарында өзүңөр билесиңер, Япония курамасы менен Бишкекте Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо келген болчу. Анда болсо биздин курамабыз чынында татыктуу жана мыкты оюнду көрсөтүп, Япония курамасы менен 1-1 эсебинде тең чыккан болчубуз. Ошонун жардамы менен, ошонун эсебинде биздин курамабыз мынакей Азия кубогуна келип отурат. Дал ошондой эле оюнду көрсөтө турган болсо, биздин курамабыз Катар менен, ошол эле Австралия менен, ошол эле Кытай менен биздин курамабыз кийинки плей-оффко чыкканга толук түрдө мүмкүнчүлүктөрү бар деп биз мындай ишенимдүү айтсак болот. Айтып кетчү нерсе, биздин курамабыз бул турнирге аябай катуу даярдыкта келди. Анткени деген декабрдын аяк чендеринде эле биздин курамабыз чогулуп, биринчи Ысык көлү, андан кийин Бишкекте, анан мынакей Түркия өлкөсүндө дээрлик 2 айга жакын убакыттай өзүнүн баягы машыгууларын өткөрдү. Тагыраак айтканда, машыгып баягы даярданышты бул турнирге. Дагы баарыбыз күткөн, баарыбыз баягы каалаган деп айтсак болот керек. Бекназ Алмазбеков курамага келип кошулду. Буга чейин ал өзүнүн клубунда болгон деген маалыматтар бар болчу. Бирок тилекке каршы Ысык көлдө, Бишкекте жана Түркияда болгон машыгууларга ал катыша алган жок. Ал түздөн түз эле Кытайга келип, командага кошулуп, эми Азия кубогунда биздин курамабыз үчүн чоң башкы ролду ойноп жана плей-оффко чыкканга өзүнүн пайдасын тийгизет деген ойдобуз. Ошентип биздин U20 жаштар курамабыз катыша турган Азия кубогу башталарына болгону 2 күндөй убакыт калды. Жана бул оюндун түз эфири тилекке каршы биздин башкы улуттук телеканалыбыз КТРК Спорттон, тагыраак айтканда УТРК Спорттон көрсөтүлбөйт. Бул ушул биздин YouTube каналыбызда каяктан көрсө болот, эмне кылса болот, кандай кылып биздин оюнчуларыбызды колдосок болот, анын баары деген маалыматтар каналдан чыгып турат. Ошондуктан каналдан алыстабай, сөзсүз түрдө каналга жазылыңыздар. Бардык түз эфир жөнүндө маалыматтар ушул жактан берилет. Ошондуктан сөзсүз түрдө каналга жазылып, видеого лайк басып, башкалар дагы билиш үчүн, башкалар дагы көрүш үчүн. Жана биздин Telegram каналыбызга катталсаңар, бардык маалыматтардын бардыгын артта калбай, убагында билип турасыңар. Ушуну менен видеону аягына чейин чыгарабыз. Аягына көргөнүңөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз жана кийинки видеолордон жолугушканча жакшы туруңуздар.